Эки гана нерсе бар, эл суранган, ушуну эске алыңыз, колуңуздан келсе эртерээк эле чечип салыңыз. Биринчи жагдай бул азыркы күндө сиз билесиз, эң актуалдуу эле маселе бул баалардын көтөрүлгөнү. Кайсы жерге барба, бардык жерде баа көтөрүлдү. Мал да көтөрүлдү, тамак аш күндөлүк керектелүүчү жарак дебизби, көк деле көтөрүлдү, чөп деле көтөрүлдү. Карапайым калктын кан басымы да көтөрүлдү. Көтөрүлбөгөн бир гана нерсе калды, бул кыргыздын намысы көтөрүлгөн жок да. Ушул өңүттөн айтканда, таласта туугандар чалып атат, таласта сүттүн баасы түшүп кетти. Бардык нерселер көтөрүлсө, 20 сомдук сүттүн баасы 16 сомго түшүп кетти. А чүйдө 26 сомдон. Биз алып аткан сүт 30-35 сомдон. Эмне үчүн мындай кескин түрдө түшүп кетти? Элдин эсебинен эки эсеп пайда көрүп аткан ээн баштарды антимонопольный кызмат караш керек. Айыл чарба министрлиги каякты карап жүрөт. Мына ушул эки жетекчиге тез арада чукул кайрылуу менен эскертиңиз, эмне үчүн баш түшүп кеткени боюнча аныктап чыксын. Экинчи маселе мынагу Бишкек шаары менен Чүй областында жума намаздарга тыюу салып койду да. Ковид коркунучу бар депчи. Ошол эле кезде базарлар, мен Уна базарынын жанында жашайм, 10 миң адам Уна базарына барат. 10 кишинин маскасы жок. Эми топурап бардыгыбыз эле тойдо жүрбөйбүзбү? Тойлор курсат. Эми тойлордо маска кийген кишини көргөн жокмун. Эми элестеттиңиз, 2 жаштын маска кийип свадьба өткөрүп аткан. Андай болбосо керек да. Вальс бийлеген кишилер да маска кийбесе керек да менимче. Анан кийин андай болуп турган болсо анда тандоо болбош керек да. Азыр жума намаздарга тыюу салып койду. Эмне үчүн биз мыйзамга чакырабыз да ыйманды качырабыз? Ушул нерсени фатва чечим чыгарышына муфтияттын санэпидология кызматы сунуш келтирген да. Андай болсо бардыгына тыюу салыш керек. Болбосо мектеп менен мечитке тыюу салып калган жерлерге барганда ачык кылып койгон бул өзү туура эмес. Тойканалар, базарлардын бардыгы иштеп атпайбы? Анан акыркы маселе бул эми махалатчандардын арманы. Азыркы саламаттык сактоо министринин саламаттыгын бир текшерип койбойлубу? Текшере турган мезгил болду. У коргошу менен ушунчалык Кыргызстанды уят кылды дүйнө жүзүнө. Эми болсо кече Москвага барып келген президентибизди орус президенти менен у коргошун жөнүндө сүйлөш деп каранда калыптайт. Дагы жакшы жана Эрбол деген бала азамат экен, 2 саатка жетишпей апырт бекени айтып чыкты да, болбосо президент да уят кылмакчы, у коргошунду Москвага барып кеп кылыптыр депчи. Анан бул саламаттык сактоо министри боюнча ушул жерде 84 депутат токтом чыгарган кызматтан кетирилсин деп. 84 добуш менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 добуш менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Эми бардыгы үстүнө тууган туушкандарыбыз бар, врачтар, жолдоштор менен иштешкенде. Алардын бардыгы айтып атпайбы? Ковид кетпесе кетпесин, ушул комик кетсе болот эле деп. Ушуга чейин жетпеди. Эми 8 эл депутаттын сунушу менен кетирсек болот эле да. Эмне үчүн ушунчалык бул кишини рахмат, урматтуу